Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ой, лицензия боюнча айтайын дедим эле. Бул лицензия Казакстанда дагы, Өзбекстанда дагы жок экен. Россиянын башка шаарларында деле жок лицензия деген. Москванын өзүндө эле лицензия. Москвада эмнеге лицензияны ойлоп чыгышкан? Аякта пробка болот, жолдору чоң, проверят, автобусный полоса постоянно пустой болот. Лицензиясы бар машинелер ошо автобусный полосада жүрсүн деп ошого лицензия кылат. Если машинеде лицензия жок болсо, автобусный полосада айдасаң чоң өлчөмдөгү штраф келет. А бизде кайдагы автобусный полоса Кыргызстандын жолдорунда. Өзү эки полоса болсо жолубуз. Такси жүргөн жерде автобус жүрсө, автобус жүргөн жерде такси жүрсө, кайдагы лицензияны ойлоп чыктыңар? Карапайым элди кыйнап бүттүңөр жөн элечи. Таксисттер деле ойлойт окшойсуңар бир бай деп. Карапайым эле элдер ошо семьямды багайын, үй бүлөмдү багайын деп жүрөт. Же бир байдын баласы такси кылып жүргөнүн көрдүңөр беле? Же бир депутат такси кылып жүргөнүн уктуңар беле? Кичине мындай логический деле ойлонсоңор болмок экен ушу лицензияны ойлоп чыгып атканда.